Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу момун мусулман бир туугандар. Улуу жаратуучубуз Аллах Таалага чексиз мактоолорубуз, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттарыбыз болсун. Аллах Таала бардыгыбызга пайдалуу илим берсин, пайдасыз илимден сактаган болсун. Алган илимдерибизге, билген маалыматтарыбызга колубуздан келишинче бул жашоодо амал кылып, башка бирөөлөргө жеткирип, алардын дагы амал кылып, сооп табуусуна себепчи болуп, өткөн Аллах Таала өзүнүн сүйүктүү бенделеринин катарына кошкон болсун. Урматтуу мусулман бир туугандарымда биз сиздер менен Олиялар баяны, олияларды эскерүү аттуу сабагыбызды сиздер менен бүгүн уламакчыбыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул сабагыбызда биз сиздер менен бүгүн мына олиялар деп биз көп колдонуп жүрөбүз, угуп жүрөбүз, китептерден окуйбуз. Олия деген сөз эмне, кандай кайсыл сөздөн келип чыккан, анын мааниси эмне? Жана олия дегенде биз албетте кошо бирге керемет дегенди көп угабыз. Олиялардын керемети андай болуптур, тигиндей болуптур, ушундай кылып коюптур деген сөздөрдү, маалыматтарды көп угабыз. Ушул олиялар жана алардын кереметтери туурасында биздин Ахлусунна вал Жамаа акыйдасында туура болуп эсептелген бул акыйдада биз кантип ишенишибиз керек? Акыйдабыз бузулуп кетпөө үчүн кайсы нерселерге биз көңүл бөлүшүбүз керек? Мына ушул туурасында учкай бир аз бүгүнкү сабагыбызда кеп кылабыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Аларга биз кантип ишенишибиз керек, кантип туура түшүнүшүбүз керек, жана кайсыл ишенимдерибиз ката болуп эсептелет, ишеним акыйда тараптан. Мына ушулардын баардыгына урматтуу мусулман бир туугандар бүгүнкү сабагыбызда сиздерге жооп бермекчибиз. Анда сабагыбызды урматтуу момун мусулман бир туугандар баштадык. Биринчи олуя деген сөздүн өзүн аныктап, тактап түшүндүрүп алсак. Олуя деген сөз бул кыргызча колдонобуз. Ал эми арабча олуя деген бул аулия деген сөздөн келген бизге. Аулия деген сөздүн түзмөсү которгондо бул бизге бул көптүктүр болот. Валиюн деген сөз араб тилинин бирдиги болот. Ал эми көпчүлүгү, көптүктүрү бул аулия болот. Биз ошол көптүк түрүн олуя деп түз которуп, биз колдонуп, биз тилибизге киргизип алганбыз. Валиюн деген бул бирдиги, бул эмне урматтуу мусулман бир туугандар? Вали деген сөз бул минал вали, араб тилинде жакындык деген мааниден келип чыккан сөздөн алынат деп алымдарыбыз айтат. Мындайча айтканда, вали деген мааниси Алла субханаху ва таалага жакын болгон, ибадаттарды биринин артынан бири кылган, ибадаттарды Аллах таалага жакындоо үчүн удама уда, кетме кет биринин артынан бирин аткарып көп ибадат кылган, ибадаты бири-бирине жакын болгон, аябай көп кулчулукту жакшы кылган деген маанини түшүндүрөт. Жана ошондой эле күнөөлөрү болбостон, күнөөнү аткарбастан, күнөөлөрү жок болуп калган деген дагы маанини билдирет, урматтуу мусулман бир туугандар. Мындайча айтканда, бул вали, олия деген адам бул кылган жакшы амалдары көп болот, жана кылган күнөөлөр аябай аз болот. Барып отуруп, күнөөгө колдон келишинче аткарбай калган күнөө бул олия адамдан барып отуруп болбой кала турган деңгээлдеги адамды айтабыз. Мунун мааниси бул олия бир дагы күнөө кылбай калат, пайгамбарга эле окшоп калат деген маани эмес. Булар Алла субханаху ва таала ушунчалык олияга ибадат кылып, Аллага сүйкүмдүү жагымдуу болгондуктан Алла субханаху ва таала буларды өзгөчө бир коргоп коет. Булар ошол күнөө кылбаганга аракет кылат. Эгерде кокустан бир аз күнөө кылып алса дагы, дароо ошол күнөөсүнө тооба кылып, дароо Алла таалага жалынып, жалбарып, ыйлап олтуруп, күнөөсүнө кечирим сурап, ошол күнөөгө кайра кайтпаганга катуу аракет кылган Алланын эң сүйкүмдүү жакын адамы деп биз түшүнөбүз, урматтуу мусулман бир туугандар. Же дагы бир мааниси, олия деген дагы бир маанисин алымдарыбыз айтышыптыр. Алла субханаху ва таала дайыма өзү сактоосуна, өзү коргонуна алган
Allah өзі кепілдігін алған деген дағы манini түшүндүрөт экен. Allah subhanahu wa ta'ala өзі Құран Кәрімде айтқан: "Астаиду билла ва хува ятавалла салихин." Ал Аллах Таала салих жакшы адамдарды өзі кепілдігін алат дейт. Өзі коргоп сактап жүрөт дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Жана дайыма тавфик берет дейт. Тавфик дегенин мааниси Аллах Таала бендесин ибадатка болгон жакшы күч кудрети жаратып берет. Бенде жакшылыкка умтулса, Алла субханаху ва таала өзү разы боло турган, өзүнүн разылыгына жеткире турган жакшы болгон амалдарга бендени багыттап коет Аллах Таала. Мына ошол тавфикти Аллах Таала бул олий адамга көп берет. Жана тавфиктин тескерisi хизлан деп айтылат. Мындайча айтканда, күнөөгө Алла субханаху ва таала бул олия бендесин күнөөнү атайлап кайра кылуудан Алла субханаху ва таала өзү коргоп сактап коет экен да, караңыздар. Кээ бир аалымдарыбыз мына ушул коргоо, сактоо, өз кепилдигин Алла Таала алуу деген мааниден чыккан бул олия деген сөз деп айтышат экен. Ошондой эле кээ бир аалымдар айтышыптыр, ал-вали, олия деп, бул Аллах Тааланы жана анын сыпаттарын адам баласынын илими жетишинче, мүмкүнчүлүгү жетишинче эң жакшы тааныган адам деп айтат экен. Аллах Тааланын улуулугун, Аллах Тааланын улуу сыпаттарын адам баласына Аллах Таала мүмкүнчүлүк бергенчелик жакшы, мыкты, бийик, жакшы деңгээлде, жогорку деңгээлде тааныса, мына ушул адамды вали, олия деп айтабыз деп айтышат экен. Ошондой эле олия ал-муазибу аля таат. Ибадаттарга аябай бекем болот. Биринин артынан бирин дайыма кылып жүрөт. Ал-мужаннабу анил мааси, күнөөлөрдөн алыс болуп жүрөт. Күнөөлөрдү кылбайт. Al-mu'ridu anil inhimak ay al-jiddi fi shahawati wal-ladhati. Ошондой эле урматтуу мусулман бир туугандар, жыргалчылыктарга, оюн күлкүлөргө баш оту менен кирип кетүүдөн булар алыс болушат дейт. Олия адамда. Мына ушундай адамды олия деп айтсак болот деп айтышат экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына олия деген эмне сөздөн келип чыккан, жана кандай адам болот олия? Бирок кыскача айтып бердик. Эми керемет туурасында айтып берейлик. Керемет деген эмне? Биз паланча олия мындай керемет көргөзүптүр деп биз көп колдонуп айтып жүрөбүз, урматтуу мусулман бир туугандар. Керемет деген бул адатка каршы болгон бир ишти айтабыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Мисалы, адат дегенде физикалык, бул жашоо Алла Таала үчүн түзүп бизге жаратып берген физикалык закон бар. Мына биздин адатыбыз. Ушул адаттан сырт болгон, урматтуу мусулман бир туугандар, бул олиялар кээде адатка каршы келе турган, адаттан сырт боло турган бир иштерди көргөзүп койсо, ошол иштин атын биз керемет деп айтабыз. Сөзсүз керемет бул адаттан сырткары болгон иш болуш керек. Адат деген кандай? Мындайча айтканда, биз мисалы адатта суу чөктүрөт, от күйгүзөт мисалы. Ошондой эле мисалы алыска аралыкты кыска убакытта басып өтө албайсың, өзүнүн убактысы бар албетте. Мына ушулар адат. Ал эми керемет бул ушундай адаттарды кээде сындырып кое берет. Бул адаттарга баш ийбей калат. Мындайча айтканда, сууда басып өтүп кетип калат, эч бир жери суу болбостон. Мисалы отту кармап, оттун ичинде жүрө берет. Эч бир жерин күйгүзбөгөн абалда. Мына ушул нерсени биз түшүнсөк болот. Бул мисал катары айттык. Адатка каршы болгон, адаттан сырт болгон, адатка баш ийбеген бир ишти биз эмне керемет деп айтабыз. Жана дагы ошол кереметтин түшүндүрмөсүндө төмөнкүлө дагы айтылат, аны дагы айтабыз. Ошондой эле дагы бир керемет болуунун дагы бир шарты, керемет кайсы бир адамдын колунан болуп жаткан болсо, ал адам мен пайгамбармын дебеш керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул ушул болуп жаткан ишти Аллах кылып жатат деш керек. Жана мен пайгамбар эмесмин. Мен ошол өзүмдүн пайгамбарымды ээрчиген алсыз бир жөнөкөй мусулманмын деп айтыш керек. Себеби, эгерде мен пайгамбармын деп айта турган болсо, бунуку керемет эмес, бул мужиза. Пайгамбарларга Аллах Таала кубаттап берген мужиза катарына кирип кетет. Ошон үчүн керемет бул адамдын колунда болот, адатка сырт болот. Ошондой эле бул кереметти көргөзгөн адам мен пайгамбармын дебеш керек. Ошондой эле туура ишенимде болуш керек.
керемет адаттан сырт болгон кереметти көргөзүп жаткан адамдын ишеними, карманган дини бузук, туура эмес болбош керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Туура ишенимде болсо, ошол керемет болуп жаткан адам, мына ошону биз айтсак болот. Дагы ошондой эле кийинки шарты вал амали салих, жакшы амалдарды кылып жүргөн адам болуш керек. Эч бир намаз окубаган, эч бир башка нерсе кылбаган, жаман жүргөн адам эле бир адаттан сырт нерсе көргөзүп жатса, биз аны керемет көргөзүү деп айтпайбыз эч качан. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды толук ээрчип, колунан келишинче сүннөттөрүн аткарып, амал кылып жүргөн адам болуш керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан биз айтабыз, пайгамбардыкты мен пайгамбармын деп айтпаш керек, себеби мужизадан ушул шарты менен мужизадан айырмаланат. Ошондой эле мужиза дагы адаттан сырткары иш болот, а бирок мужиза бул ошол мужизаны көргөзгөн адам мен пайгамбармын деп пайгамбармын деп айткан адам болот. Ошондой эле караңыздар, туура ишенимде болуш керек деген сөзүбүз менен сыйкырчылар, алдамчылар, көз боемочулардан ушул сөз менен биз аларды четке каксак болот. Себеби көз боемочулар, сыйкырчылар деле кээде эмне кылып коет, адатка каршы бир иштерди көргөзүп кое беришет. Биз аны көрүп туруп эле биз ал олия экен, керемет көргөзөт деп айтпайбыз эч качан. Себеби алардын ишеними туура эмес. Алардын карманган жолу туура эмес жол болуп эсептелет, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондой эле Алла субханаху ва таала кээ бир бенделерин жалганчы экендигин тастыктап, аны адамдарга шерменде кылуу үчүн дагы адатка каршы болгон бир ишти Алла таала ошол бендесинин колуна жаратып берип кое бериши ыктымал дейт. Кандай эле Мусайлама каззаб, пайгамбардын убагында мен пайгамбармын деп чыккан бир жалганчы Мусайлама адам чыккан. Алланын наалаты болсун бул адамга. Бул адам ошол бир көзү көр адамды алып келет. Анан мен пайгамбармын деп чыгат да бул дагы. Анан бир адамдын бир көзү көр, экинчиси саламат болот, көзү көргөн болот. Бул адам ошол мен дагы мужиза көргөзөмүн деп туруп, көзү көрбөгөн жакты бетин сылап койсо, экинчи көз да көрбөй калат. Мындайча айтканда, бул дагы адатка каршы иш. Себеби бетти сылап койсо эле көзү көрбөй калышы бул адатка каршы. А бирок караңыздар, Аллах таала бул Мусайламанын каалоосун эмес, каалоосунун тескерисин кылып койду. Бул көзүн айыктырам деп сылаган, экинчи көзүн дагы Алла таала көр кылып койду. Булар адатка каршы иш, а бирок эмне болуп атат? Булардын ишеними туура эмес. Булар жалганчы болгондуктан буларды Алла таала шылдыңдоо, элге булардын адашуучу, алдамчы экендигин бенделерине билдирип түшүндүрүп коюу иретинде кылган Алла тааланын иши деп биз айтабыз. Ошондой эле урматтуу мусулман бир туугандар, кээде жалпы момун мусулмандардын арасынан деле кээ бир мусулмандарга Аллах тааланын өзгөчө бир керемети берилип кала берет. Мисалы, кыйынчылыктардан, оорчулуктардан адам кээде оңой кутулуп кете берет. Аллага дуа кылып, жалынып, жалбарып атып. Бул бирок керемет деп айтылбайт, бул мауна, Алла тааланын берген жардамы деп айтылат экен. Урматтуу мусулман бир туугандар, ошентип жалпылап айтканда, адаттан сырткары болгон иштер 4 түрдүү болот экен. Биринчиси пайгамбарлардын мужизасы, экинчиси олияларга берилген керемет, үчүнчүсү жалпы эле мусулмандардын арасынан кээ бир бенделерин Алла тааланын берип койгон жардамы болот. Төртүнчүсү капырды же жалганчынын жалган экендигин бекемдеп коюу үчүн, ал туура эмес жолдо экенин билдирүү үчүн Аллах таала кээде эмне кылып койот экен? Кордоо иретинде аларга дагы кээ бир нерселерди берип кое берет экен, адаттан сырткары болгон нерселерди. Мына биз ушул нерселердин төртөөнүн тең айырмасын биз жакшы тактап, биз билип жүрүшүбүз керек болот, урматтуу мусулман бир туугандар. Эми бул ошол керемет туурасында биздин ишенимибизде кандай? Ошол туурасында биз айтып берейлик. Бүт жалпы момун мусулмандар ахлусунна вал жамаат олиялардын керемети бул болушу мүмкүн деп айтабыз. Кээ бирлер керемет жок деп четке кагышкан, а бирок бул ишеним туура эмес. Биздин чоң акыйда китептерибизде караматул аулияи хаккун, олиялардын керемет бул акыйкат, биз ишенебиз, бар болушу мүмкүн, ыктымал деп биз ынанабыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Дуасы түз кабыл болуу сыяктуу мисал катары,
ошондой эле эч бир себепсиз эле тамак пайда болуп калуусу сыяктуу, же бир аябай чаңкап турган убагында эч бир жок жерден суу пайда болуп калышы сыяктуу, же алыскы аралыкты кыска убакытта басып өтүп кетүү, мисалы, же бир душмандар жалгыз өзү жеңип кетүү сыяктуу, же бир жок жерден бир үндөрдү угушу мүмкүн. Ошогон урматтуу мусулман бир туугандар, бир канча кереметтер олияларга Аллах Таала берип коюусу ыктымал. Ошондой эле кээ бир алымдарыбыз айтыптыр, кереметти атайылап ачыкка чыгарган туура эмес деп айтышыптыр. Мындайча айтканда, олиялар келгиле адамдар, мен силерге бир керемет көргөзүп коеюн деп туруп, мына менин кереметим деп туруп момундай элди топтоп алып чыгаруусу бул туура эмес деп айтыптыр. Себеби караңыздар, эмне үчүн мындай болбойт десе, себеби олия адам өзүнүн болушунча жашырганга аракет кылат. Олия Аллага жакын адам өзүн жөнөкөй катары көргөзүп, Аллах Таала берген белегин менен кыйынсыбастан, менменсинип мактанбастан болушунча өзүн жөнөкөй олия эмес, жөнөкөй адам катары көргөзгөнгө булар жан үрөп аракет кылышат. Себеби мен олиямын, Алланын жакын адамымын деп качан менменсинип текеберлене турган болсо, булар олиялык даражадан түшүп калышат дароо, урматтуу мусулман бир туугандар. Кээ бир алымдарыбыз айтыптыр, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга берилген кандай мужиза берилсе, мына ошол түрдөн олияларга керемет катары берилбейт деп так айткандар болгон экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Себеби олиялар пайгамбарлардан айырмасы болуш үчүн пайгамбарларга кандай керемет мужизалар берилсе, кудум ошондой мужизалар керемет катары олияларга берилбейт деп айткан экен. А бирок туурасы, урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарларга мужиза катары берилген иштер олияларга керемет катары берилүүсү мүмкүн, ыктымал деп биз эмне айтат экенбиз. Бирок анда кээ бирдер айтышы мүмкүн, айырмасы калбайбы? Мисалы, пайгамбар келип ошол эле бир мужиза көргөзөт, ал эми олия келип дагы керемет көргөзөт ошол эле ишти. Анда айырмасы калбайбы деген суроого алымдар жооп берет. Жок, айырмасы бар. Айырмасы, мужизаны көргөзгөн адам, бул адам айтат, мен пайгамбармын, мени ээрчигиле, мен жаратуучу жөнөткөн пайгамбармын, мен силерди бул акыретте бактылуулук жолуна мен силерди ээрчитип баштаганы келдим деп айтат. Ал эми керемет берилген олия болсо эч качан антип айтпайт. Ал олия тескерисинче ошол бизге Алла Таала жөнөткөн пайгамбарды так ээрчийлик, пайгамбардын сүннөтүн бекем карманалы, айткандарын так аткаралы деп тескерисинче бул пайгамбарга ээрчигенге өзү аракет кылат жана адамдарды ошого буйруп чакырат. Айырмасы мына ушул жерден айырмасы билинет деп айтышкан экен. Ошондой эле урматтуу мусулман бир туугандар, кээ бирлер керемет болбойт деп айтышат. А бирок биз айтабыз, жок, керемет бул бар нерсе. Алла субханаху ва таала бенделерине, сүйүктүү жакын бенделерине кереметти берип кое берет. Адаттан сырт болгон ишти ошол бендесинин колунда, ошол бендесине берип кое берет. Анан керемет ишке ашат деп айтабыз. Себеби айтабыз, адатка каршы иш бул негизи мүмкүн нерсе. Бул керемет, бул мүмкүн болгон нерселерден, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул Алла Таала кудурети чексиз. Алла субханаху ва тааланын баардык нерсе кудурети жетет. Ошол кудурети менен Аллах Таала өзүнүн кудурети менен, урматтуу мусулман бир туугандар, бул пайгамбарбы же олия өзүнүн затында, өзүндө күч кудурет бар. Алла Таалага муктаж болбостон туруп деп айтпайбыз. Минтип айтсак адам динден чыгып кетет. Аллах кудуреттүү, чыныгы күч кудуретине ээси Аллах. Ошол кудурети болгон Аллах Таала өзү бул ааламдагы орнотуп берген законун кээ бир пайгамбар үчүн бузуп берип кое берет. Ал мужиза деп аталат. Олиясы үчүн дагы кээде бузуп берип кое берет. Керемет деп аталат буга, урматтуу мусулман бир туугандар. Кээ бирки мусулмандар үчүн бузуп кое берет. Аны жардам деп аталат. Ал эми кээ бирки капыр, жалганчылар үчүн кээде бузуп коет. Алардын каалоосуна тескери кылып. Эмне үчүн? Аларды кордоо, аларды шылдыңдап, алардын айыбын ачуу үчүн Алла Таала ушундай кылып кое берет экен кээде. Ошондой эле, урматтуу мусулман бир туугандар, олиялардын кереметтери болгондугу бар экендиги Курандарда дагы айтылат. Мисалы, Мариям энебиздин билебиз, Куранда келет,
Закария алейхиссалам кышта келсе, жаздын жайда быша турган мөмөлөр турган болот. Жайда келсе, кышта быша турган мөмөлөр болот. Бул дагы Мариям энебизге Алла Таала берген керемет болуп эсептелет. Ошондой эле Хыдыр алейхиссалам, Асиф ибн Бархия деп айтылат. Тафсир китептеринде кээ-бир Сулайман алейхиссаламдын доорунда Билкис деген Йемендин ханышасынын тагын отурган такты аршын, такты бир көз ачып жумгуча Сулайман пайгамбардын алдына Шам мамлекетине алып келип коет. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларында деле, табеиндерден деле көптөгөн кыскасы окуялар бар. Умар радиаллаху анху мисалы өзү Мединеде туруп, Иран тарапта болгон согушту көрүп, ошол жерде туруп башкарып угуп кое берет. Угуп, сүйлөп коет. Ошол Иранда согушуп аткан, Нахаван деген жерде согушуп жаткан аскер башчыга буйруктарды берип кое берген. Кыскасы кереметтер көп, урматтуу мусулман бир туугандар. Булардын бардыгы бизге далил болот. Алла субханаху ва таала кудурети менен сүйүктүү бенделерине адаттан сырткары болгон кереметтерди берип кое берет, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондой эле дагы биз билишибиз керек, кайсыл бир олуя бир керемет көргөзө турган болсо, ал олуянын көргөзгөн керемети ошол олуя ээрчип жүргөн пайгамбардын можизасы болуп эсептелет, урматтуу мусулман бир туугандар. Ушуну биз жакшы түшүнүп алайлык. Кайсыл бир олуя, мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнөн, мусулмандардын арасынан ким бир керемет көргөзгөн болсо, ошол керемет ошол олуя үчүн керемет болот. Ал эми ошол эле учурда ошол иш биздин пайгамбарыбызга можиза катары эсептелип кете берет. Эмне үчүн? Себеби бул олуя ушундай керемет көргөзө турган деңгээлде Аллага жакын болду. Аллага сүйкүмдүү болду. Алла Таала бул бендесине керемет бере тургандай жакын болду. Эмне үчүн бул Аллага жакын болду? Себеби бул олуя ошол өзүнүн пайгамбарын, мисалы Мухаммад пайгамбарыбызды толук ээрчип, толук айтканын так аткаргандыгы үчүн ушул даражага жетти. Бул даражага жетүүсү биздин пайгамбарыбыздын алып келген дин акыйкат, айткан сөздөрү акыйкат, туура экендигин билдирип турат, урматтуу мусулман бир туугандар. Олуянын керемети бир олайлык ошол ээрчиген, олуя ээрчиген пайгамбарга можиза катары эсептелип кете берет. Ошондой эле кереметти четке кагуу бул адашкан адамдардын белгиси болот. Адашкан адамдар керемет жок, керемет болушу мүмкүн эмес деп айтышат, урматтуу мусулман бир туугандар. Жок, керемет бар биздин акыйда, Ахлус-сунна вал жамаа акыйдасында кереметтер бул акыйкат деп ишенебиз. Алар кереметти четке каккан ишенбегендер, булар өздөрүнүн эч бир кереметти көргөн эмес, жана ошондой эле өздөрүнүн устаз аалымдарынан, адашкан аалымдарынан эч бир кереметти көргөн эмес. Ошон үчүн өздөрү көрбөгөндүктөн жок деп четке кагып, тана албастан, моюн сунбастан ушундай кыла берет, урматтуу мусулман бир туугандар. Жок. Ал эми алар канчалык ибадат кылса деле, кээ бирлер ошол керемет жок деп айткан адамдардын устаздары, аалымдары канча ибадат кылса деле керемет көрүнбөйт. Себеби эмне үчүн? Себеби булар туура тартипте, туура ишенимде болбогондугу үчүн. Ал эми Алла субханаху ва таала кайсыл бир бендеси туура ишеним менен, туура тартипте Аллах Таалага жакындап, толук пайгамбарыбызды ээрчиген абалда сүннөттөргө бекем болуп, жада калса мустахаб, хилафул аула деп айтылат. Ушундай кылып койгонуң жакшыраак деген сөздөргө дагы амал кылып, таквачылык менен, коркуу менен Аллага жакындай турган сөздүн шарттары менен Алла Таала бул бендесине белек катары кереметтерди берип кое берет. Ошондой эле урматтуу мусулман бир туугандар, дагы бир бизде маселе бар. Керемет бул керемет көргөзө турган деңгээл, даража. Керемет көргөзүү адам аракет кылып жетсе болобу же болбой турган даражабы, мына ушул дагы маселе бар. Албетте биз билебиз, пайгамбардык даражага адам аракет кылып жете албайт. Пайгамбарчылыкты Алла субханаху ва таала өзү тандап гана берет. Аллах Таала кимди пайгамбар кылууну, кимди элчи кылууну өзү тандайт. Урматтуу мусулман бир туугандар, кээ бир бузук тайпалар айткан, пайгамбарчылыкка дагы адам таквачылык кылып отуруп, аракет кылып отуруп жетсе болот деп кээ бир бузук адамдар айткан. Биз айтабыз, алардын сөзү жүзмө-жүз туура эмес. Алла субханаху ва таала өзү гана тандайт пайгамбарчылыкты. Аллах Таала кимди пайгамбар кылуусун өзү билет, өзү чечет. Ал эми бул олуя болгон адамга Алла Таала керемет берет. Ушул олуя болуу даражасы, керемет көргөзүү даражасы, керемет
аракет кылып жетсе болобу болбойбу бул нерсеге деген суроого дагы жооп берели. Улуу алым Абул Касим ал-Кушайри рахимахуллах айтыптыр, Рисала өзүнүн китебинде Рисалатул Кушайрия деген китеби бар. Хукия деп айтылат, ан Сахл ибн Абдилла ат-Тустари рахимахуллах айткан экен, Сахл ат-Тустари деген чоң оолуя бул дагы айтыптыр. Ким дептир, караңыздар, бул дүйнөдө 40 таң чын жүрөгүнөн ыхластуулук менен берилген абалда таквачылык кылып дүйнөгө кызыкпастан 40 таң ибадат кыла турган болсо дейт, караңыздар. Бул кылган ишинде Роббисинин ыраазычылыгы гана үчүн, караңыздар, албетте ниет аябай зарыл, ыхластуулук аябай зарыл. Ким ошол 40 таң ибадатка бекем болсо, толук ыхластуулук менен, толук жалынып жалбарып берилүү менен бекем боло турган болсо, тазхару лахул каромат, бул адамдан кереметтер ачык чыгып баштайт деп айткан экен, караңыздар. Ал эми ким 40 таң жакшы ибадат кылып бирок кереметтер берилбесе дептир, демек бул адамдын таквачылыгында, ыхластуулугунда бир аз айып кемчилик бар деп айткан экен, караңыздар. Менден керемет чыксын, мен дагы керемет көргөзө турган деңгээлге чыгып алайын, кыйын болоюн мен дагы деген ой менен кириштиңизби? Анда сиздин ниетиңиз дароо бузулду ушул жерден. Урматтуу мусулман бир туугандар, эч бир керемет көргөзөйүн деген ой жок абалда, жал каалооңуз Аллахтын гана ыраазычылыгы үчүн, Аллахым гана ыраазы болсо болду деп чын ыхластуулук менен алым ойлаларыбыз айткан шарттарды бекем карманган абалда ким 40 таң бекем боло турган болсо ибадатка, таквачылыкка, дүйнөгө кызыкпоого жүрөгү менен, бул адамдан сөзсүз керемет чыгат экен. Анан сурашыптыр, керемет кантип бул адамдан ачыкка чыгат, кантип керемет берилет буга десе, айтыптыр имам Тустари рахимахуллах, факала яхуду ма шаа кама шаа мин хайсу шаа деп айткан экен мына. Каалаган нерсесин каалагандай, каалаган жерин алып кете берет деп айткан экен. Мына ушундай даражага жетет деп айткан экен, караңыздар. Каалаган нерсеңизди каалаган жерден каалаган абалда алып адам кете берет деп айткан экен. Мына ушул керемет, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондой эле эч бир шек күмөн жок деп алымдарыбыз айтып атышат. Алла Таалага чынчылдыкта, ыхластуулукта адам аябай бекем болуш керек. Ошондой эле булардын бардыгы Алла субханаху ва тааланын жардам тавфигы менен гана болот. Алла айткан, асайду билла, залика фадлуллахи ютихи ман яша. Булардын бардыгы Алла Тааланын фазилети, каалаган бендесине берет дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондой эле караңыздар, алым олиялар керемет үчүн булар амал кылышпайт. Керемет көргөзүү үчүн булар таквачылык кылган жери жок. Эгерде максатыңыз керемет көргөзүү болуп калса, анда эч качан керемет берилбейт бул бендеге. Аби Язид рахимахуллах айткан экен, бул алымга келип айтышыптыр олияга, паланча бир түндө Меккеге барып коет экен, жөө басып десе айтыптыр. Шайтан дагы бир убакыттын, аз эле убакыттын ичинде күн чыгыш, күн батышты айланып коет Алланын алатынын астында деп айткан экен, караңыздар. Ошондой эле дагы айтылыптыр, паланча сууда басат экен десе, караңыздар, айтыптыр, куш деле абада уча берет, балык деле сууда сүзүп жүрө берет. Эч бир таң калыштуу жери жок деп айткан экен. Булардын мааниси, о паланча антет экен, паланча минтет экен деп туруп, урматтуу мусулман бир туугандар, ошогон нерселерди айтып жүрө бербестен, ошолордо максат кылып амал кылбашыбыз керек. Биздин максатыбыз жалгыз Аллахтын гана ыраазылыгы болуш керек. Алланын ыраазычылыгы үчүн биз таквачылык кылсак кылалык, Алланын ыраазычылыгы үчүн Аллах ыраазы болсо ошол эң улуу белек сизге. Ошол ниет менен эч бир кереметке, адамдардын алдында сый урматка, мактоого, даңктоосуна же бир нерсе көргөзүп коеюн, адамдар таң калып, о деп калсын, мени башкача адам экен деп ойлоп калсын деген ой аралашса ниетиңизге, анда сиздин жолуңуз туура эмес болуп калат, урматтуу мусулман бир туугандар. Сахл ибн Абдилла Тустари рахимахуллах айткан экен, ушуга жакшы көңүл бөлүп алайлык, урматтуу мусулман бир туугандар. Караңыздар, ушул аалым айткан экен, Сахл ибн Абдилла Тустари рахимахуллах. Акбарул каромати ан тубаддила хулукан мазмуман мин ахлaqika деп айткан экен. Бул алтындын суусу менен жазылса боло турган аябай сонун сөз айткан. Ойлалардын бардыгы эле сөздөр аябай бизге пайдалуу айткан экен. Кереметтердин эң улуусу,
кереметтердин эң жогорусу бул өзүңдүн адеп, өзүңдүн ахлак кулк мүнөзүңдөн жаман кулк мүнөзүңү жакшы кулк мүнөзгө айландыра турган болсоң, мына ушул эң чоң керемет деп айткан экен. Караңыздар, кандай жакшы сөз. Мына ушул эң чоң керемет. Сиздин өзүңүздө өзүңүз билген жаман кулк мүнөздөрүңүз бар, жаман адат сыпаттарыңыз бар. Ошолордун бирин таштап, ордуна жакшы бир кулк мүнөздү алып келе турган болсоңуз, жакшы кулк мүнөзгө алмаштыра турган болсоңуз, мына ошол эң чоң керемет деп бул улуу Олия айткан экен. Караңыздар, чыныгы керемет кайсыл жерде турат. Ошондой эле урматтуу мусулман бир туугандар, биз дагы билишибиз зарыл болгон маселелерден ушундай суроолор дагы туулуп калат. Бул олиячылыкка тиешелүү маселе. Олия адам өзүн олия экендигин билеби же билбейби? Билиши зарылбы же зарыл эмеспи деген суроо. Имам Абу Бакр ибн Фурах деген улуу алым айтыптыр. Олия адам өзүнүн олия экендигин билбейт деп айтыптыр. Билбеш керек деп айткан экен. Эгерде билип кала турган болсо адам, өзүнүн олия экендигин билсе, бул дароо бул адам кыйынсып, бир аз мен олия болуп калыпмын деген ойго барат дагы, ошол олиячылык даражасында олияга түшүп кетет деп айткан экен. Алла Таала Куранда сайду билла ала инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун дейт. Билип алгыла, Аллах Тааланын олиялары дейт, чындыгында аларга коркуу дагы, коркунуч дагы болбойт. Булар кайгы капага дагы малынбайт, кайгы капага батпайт булар деп айткан экен. Мына ушуну далил келтиришип, жок, бул олия өзүнүн олия экендигин билбеш керек деп бул алым айткан экен. Устаз Абу Али ад-Даккок рахмахулла айткан экен, жок, олия өзүнүн олия экендигин билсе деле боло берет деп айткан экен. Караңыздар, мына ушул туура пикир дейт. Олия адам өзүнүн олия экендигин билсе деле, билип коюусу менен олиясы даражаны түшүп кетпейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Бирок бул баардык олияларга жүрбөйт дейт. Кээ бир олиялар бар экен, урматтуу мусулман бир туугандар, өзүнүн олия экендигин билет экен. Ал эми кээ бир олиялар бар, өзүнүн олия экендигин билбей жүргөн дагы олиялар болот экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондой эле ким кайсыл бир олия өзүнүн олия экендигин биле турган болсо, ушул билүүсү дагы бул адам үчүн керемет болуп эсептелет дейт. Караңыздар. Ал эми могул жогоруда Абу Бакр ибн Фурах рахмахулла айткан сөзү бул айтты да, олия өзүнүн олия экендигин билсе, дароо өзүнө баа берип, дароо мен даражам бийик болуп калыптыр деп ойлоп, тескерисинче Алладан алысташып кетет. Ошон үчүн билбеш керек деп айтты да. Бул пикирине жооп катары айтсак болот экен. Урматтуу мусулман бир туугандар, олия, урматтуу мусулман бир туугандар, олия өзүнүн олия экендигин билсе эле бардык эле олиялар дароо өзүнөн алданып кетип калбайт. Себеби бул олиячылык өмүрүн этегине чейин уланбай бул күмөн. Өмүрүн этегине чейин, Кудай сактасын, бул олиячылыктан түшүп, тескерисинче эң жаман, эң капыр болуп өлүп кетиш деле ыктымал. Муну ошондуктан олиялар өзүнүн олиячылыгын билсе деле, бирок дайыма Алладан коркууда болушат дейт. Ушул Алла Таала берген ушул белек менен кетип калбасын, Алладан алысташып кетпейин деп, ушунчалык катуу коркуу менен өлүм алдын абалым кандай болот деп, өмүрүм кандай жыйынтык табат деп коркуу, баары бир буларды олиячылыгын билсе деле өзүнүн олия экендигин. Бул сезимдер, коркуу сезим бул олияда тура берет деп биз бул алымдын пикирине жооп берсек болот экен. Ошондой эле улуу алым Ас-Сирри Сакоти рахмахулла айткан экен, эгерде бир адам дейт, караңыздар, бир көп дарактуу бакчага кире турган болсо, жана ар бир даракта бир куш бар болсо дейт, ар бир даракта куш сайраганча, ошол адам түшүнгөн тил менен ассаламу алейка я валияллах, о Алланын олиясы сага салам болсун деп, даракта, ошол бактын ичиндеги дарактарда конуп турган куштардын бардыгы буга Алланын олиясысың сен, сага салам болсун деп айта турган болсо дейт, фалау лам яхоф минал макри фахуа магрурун бихалихи мамкурун деп айткан экен. Караңыздар, ошол сөздөрдү угуп туруп деле, куштардан түшүнүп туруп деле, жок, мен Аллах Тааладан коркомун, менин өмүрүм этеги кандай болот, мен алданып калбайын, шайтан мени алдап кетпесин, нафсим кайра мени жеңип албасын деген ушундай коркунучтардан бош болбосо дейт. Караң, бул коркпосо дейт,
Алла Тааланын белеги деп өзүнүн ылдый кичүү албаса, бул адам алданган адам экенин билип алга деп айткан экен, караңыздар. Олиялар канчалык бийик деңгээлге чыккан сайын, бул олиялардын коркуусу, Алладан болгон таквачылыгы, булардын жөнөкөйлүк, кичпейилдүүлүгү, өзүн жашыруусу көбөйүп кете берет, урматтуу мусулман бир туугандар. Ким алдана турган болсо, мисалы бир эки кереметти көрүп алып туруп, мен ушунда жетишип калыпмын, мен башкача адам болуп калыпмын деп өзүнөн кете турган болсо, Аллах Таала дароо бул бендесине олиячылыкты алып коет, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул адам олиячылык даражада эч качан узакка барбайт. Балам ибн Бауро деген тафсир китептеринде келет, бул адам олия адам болот. Аллах Тааланын Исмул Азам деген улуу бир ысымы бар. Ошол ысымды айтсаңыз дароо дуалар кабыл болот. Ошол улуу Алла Тааланын атын, улуу ысмын билген адам болот. Бирок бул ошол Куранда айтылат. Бул адашып, тескерисинче Кудай сактасын, капыр абалда өлгөн адам болот. Ошон үчүн олиялар канчалык жогорулаган сайын, негизи жалпы бардыгыбыз канчалык ибадатка бекем болгон сайын биздин ибадатыбыз күчөйүп, Алла Тааладан болгон коркуубуз көбөйүшү зарыл, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондой эле биздин Ахлус-Сунна вал Жамаа акыйдабызда ушу олиячылыкка тиешелүү болгон зарыл маселелерден билейлик. Олия эч качан пайгамбардын даражасына жетпейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Эч качан пайгамбарчылыкка жетпейт олия. Ким олияны пайгамбарлардан дагы жетече жогору десе, бул адам Кудай сактасын жинден чыгып кетиши ыктымал. Бул адам Ахлус-Сунна вал Жамааттын акыйдасына каршы, акыйдасына эмес болгон, туура эмес ишенимде болгон болот. Себеби пайгамбарлар күнөөлөрдөн сакталып корголгон болот, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах Таала пайгамбарларды өзү коргойт. Пайгамбарлар күнөө кылбайт. Аллах өзү коргоп коет күнөөлөрдөн. Ошондой эле пайгамбарлардын өмүрүнүн акыры жакшылык менен гана бүтөт. Вахий берилген болот пайгамбарларга. Периштелерди көрүп жүрөт. Бүт ааламды оңдоо үчүн жөнөтүлгөн болот пайгамбарлар. Ошондой эле бул жашоонун дагы, акырет жашоосунун дагы бактылуулугуна жетелөөчү болуп жөнөтүлгөн адам болот, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондой эле дагы бир туура эмес түшүнүктү дагы биз четке кагышыбыз керек. Кээ бирлер айтышат, олия дейт, ушунчалык таквачылык кылып, ибадаттарга бекем болуп, олиячылык даражага чыккан болсо дейт бир олия, бул адамдан намаз окуу, адамга намаз окуу фарз болбой калат, зекет берүү фарз болбой калат, орозо тутуу фарз болбой калат деген туура эмес түшүнүк ишенимдер бар, урматтуу мусулман бир туугандар. Биз мындай түшүнүк ишенимдерди биз четке кагышыбыз зарыл. Ким мындай ишенимде болсо, бул адам дагы адашкан болот. Ошол бул олиячылык жолду карманабыз деп туруп, адашкан көп тайпалар чыккан. Биз ошол сопучулукту, жан дүйнөбүздү тазалоо жолун карманабыз, биз ушундай бир олиячылык жолундабыз деп туруп, адам биз олия болуп калдык деп туруп ибадаттарды кылбай койгон адамдар чыккан. Бул албетте илимсиз, наадан, жахил болгон адашкандар деп эсептейбиз биз буларды. Эч качан, урматтуу мусулман бир туугандар, Алла Тааланын буйругу же Алла Тааланын тыюулары бир дагы адамдан олиячылыктын эң жогорку даражасына чыксын, эң күчтүү олия болуп кетсин, эч качан ал адамдын мойнунан түшпөйт, урматтуу мусулман бир туугандар. Себеби биз билейлик, Аллах Тааланы эң көп сүйгөн, эң ыхластуу адамдар булар пайгамбарлар болот. Алардын арасынан биздин пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам, эң улуу, Аллах эң сүйкүмдүү адам биздин пайгамбарыбыз. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дагы, караңыздар, эч качан ибадатты таштаган эмес. Эгерде адам даражасы жогорулаганда ибадаттарды кылбай коюу мүмкүн болгондо, биздин пайгамбарыбыз ибадатты таштап коймок. Пайгамбарыбыз болду, мага намаз окуш фарз болбой калды демек. Эч качан пайгамбар анткен эмес. Тескерисинче пайгамбарыбыз өзүнүн сахабаларына бутун сүйрөлгөн абалда жөлөнүп туруп намазга, мечитке барган, урматтуу мусулман бир туугандар, караңыздар. Эң улуу сахабалар дагы өлүм алдында дагы, жан талпазда кыйналып жатып жан берер алдында дагы намазым эмне болду, намаз окуй албай калдым, намаз каза болуп калбадыбы деп ибадаттарды сурап, ибадаттарга бекем болуп турушкан. Караңыздар. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул туурасында бир аят окуп коюшубуз зарыл. Асайду билла вa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin деген аят бар. Мааниси,
sen Роббиңе ибадат кылгын, аннык якин, аннык ишеним келгенге чейин деп которулат. Үсүрткү маанисин которо турган болсо. Кээ бирлер ушул аятты туура эмес түшүнүп, якин келди. Мындайча айтканда Аллах Тааланын аннык бар бир деп ишенип, мен жүрөгүм толук якинге толуп калды. Мен ушунчалык иманым күчтүү болуп калды. Демек Аллах Таала Куранда ошол якин келгенге чейин ибадат кылгын деп айтты. Эми якин келгенден кийин ибадат кылбай деле койсом боло берет деген түшүнүктү кээ бирлер айтышкан. Биз айтабыз, мусулман бир тууган, сен аятты өзүң түшүнбөстөн тафсир аалымдарыбыз, мазхаб башчыларыбыз кантип түшүндүрүп берген. Ар бир илимди өзүнүн дасыккан, такшалган өмүрүн арнаган аалымдардан алабыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Өзүбүз эле келип алып туруп, аятта момундай деп айтып жатат, хадисте мындай деп айтып атат, мен болду амал кылам деп кетпейбиз. Анте турган болсоңуз сиз адашасыз, урматтуу мусулман бир тууган. Ошол аяттарды түшүнүү үчүн, ошол хадисти түшүнүү үчүн өмүрүн арнаган аалымдар өткөн. Бир канча кылымдар алдын эле ошол бүт бизге динибизге тиешелүү ар бир маселелерди такташтырып, аныкташтырып, бизге жол салып берген мазхаб башчыларыбыз болгон. Биз ошол өзүбүздүн мазхабыбызды бекем карманып жашайлык. Мазхаб кармануу башка, аят, Куран, хадис башка деп түшүнүү бул аябай туура эмес, бузук түшүнүү. Мазхабка бекем болгонуңуз ошол аят, хадиси менен бекем карманам деген сөз болот, урматтуу мусулман бир туугандар. Себеби ал мазхаб башчылары, аалым, олиялар бизден дагы аябай катуу көп илимдүү болгон, бизден көбүрөөк таква болгон, бизден көбүрөөк түшүнгөн аят, хадистерди. Мына ошолор баардыгын айтып деп түшүндүрүп берген. Ошондуктан бул аятты биздин аалымдарыбыз айтат: Роббиңе аннык якин ишеним келгенге чейин ибадат кылгын Роббиңе деген аяттын мааниси, бул жерде ал якин деген сөздүн мааниси, урматтуу мусулман бир туугандар, бул жерде өлүм деп айтат. Өлүм бул эч ким четке кага албаган аннык ишеничтүү нерсе болуп эсептелет. Өлүмдү, урматтуу мусулман бир туугандар, мусулман эле эмес, капыр болсун, баардыгы өлүмдү четке кага албайт. Баардыгы айтат, өлөбүз деп айтат. Адамдар дагы, жаныбарлар дагы баардыгы өлөт. Ошол өлүм бул аннык нерсе болот, эч ким четке кага албай турган. Ошол аныктык, якин намаса бул жерде өлүм деп айтат тафсир аалымдары. Өлүм келгенге чейин Роббиңе ибадат кылгын деген аяттын мааниси ушундай болуп чыгат. Ушул аятка пайгамбарыбыз толук амал кылган, пайгамбар ушу өлүм келгенге чейин пайгамбардын эң жакын сахабалары, табииндер, аалым, олияларыбыз баардыгы өлүм келгенге чейин ибадатка аябай катуу бекем болушкан. Ошондуктан биз айтабыз, олиячылык ушундай бир даражага чыкканда, олия ибадаттар мойнунан түшөт деген пикирди айтуу, бул чоң адашуу, бул чоң жаңылышуу болуп эсептелет. Ошондой эле, урматтуу мусулман бир туугандар, олия адам дейт. Баардыгы жакшы билип алайлык, олия адам эч качан ибадаттан тажабайт. Ибадатты дайыма жакшы аткарат. Ибадаттарга дайыма бекем болот экен. Ошондой эле, урматтуу мусулман бир туугандар, ошол олиячылык даражага, Аллага жакындаган улуу даражага чыккандан кийин ошол даражадан түшүп калуудан булар аябай катуу коркушат. Ушунча Алладан корккондуктан булар ибадатын көбөйтөт, Аллага шүгүрүн көбөйтөт, мактоолорун көбөйтөт, ибадаттарды аябай так аткарып баштайт. Ошондой эле, урматтуу мусулман бир туугандар, да ошол олиячылыкка тиешелүү маселелерден, олия адам көбүнчө ошол өзүндө абалында, урматтуу мусулман бир туугандар, жакшынакай абалда бул дайыма ибадаттарга бекем болуп жүрөт дейт. Адамдарга мээримдүүлүк мамиле кылып жүрөт. Жана баардык келген жакшы болобу, жаман адам болобу, баардыгына жакшы кулк мүнөз көргөзүп, алар туура жолго баштап жүрөт дейт. Жана Алла субханаху ва тааладан ихсан даражасын дайыма талап кылып сурап жүрөт. Жана Алладан башка эч кимден үмүт кылып, ач көздүк кылып, суранып, жалынып жалбарбайт башка бирөөлөрдөн дейт. Караңыздар. Жана адамдарды бул дүйнө акыреттин бактылыгына баштап жүрөт. Кантип баштайт? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолун адамдарга айтып деп үйрөтүп берип турат. Жана өзүнүн напсиси үчүн олиялар бирөөдөн өч албайт дейт. Караңыздар. Жана эч кимге кек сактабайт, жана өч болбойт, кек сактабайт, сараңдык кылбайт, көрө албастык кылбайт дейт олиялар.
урматтуу мусулман бир туугандар, жана адамдардын колундагы мал байлык ач көздүк кылбайт дейт. Ошол мал байлыгын бер, анын бер, тигини бер деп андай кылбайт дейт урматтуу мусулман бир туугандар. Жана адамдар туурасында жаман сөз сүйлөбөйт. Дайыма тилин сактап, ушунчалык пайгамбарыбызды толук ээрчүүнү бизге көргөзүп, бизге үлгү болуп беришет экен булар. Ошондой эле алар көзүн тыйып жүрүшөт олиялар. Алла Таала арам кылган нерселерди көрбөйт. Ошондой эле адамдардан болгон жаман мамилени дагы көрбөксөнгө алып коюшат дейт. Жаман мамиле болсо дагы көрмөксөнгө алып, ага сабыр кылып, аны көтөрүп, кечирип кое беришет дейт. Ошондой эле бул дүйнөдө дагы жана акыретте дагы олиялар эч кимге душман болуп, карама каршы чыгып, талашып тартышышпайт дейт урматтуу мусулман бир туугандар. Мына биздин сиздерге айткан кыскача баяныбыз дагы соңуна келип калды. Демек бул олиячылык жана керемет туурасында биз туура түшүнүккө ээ болушубуз керек. Билип билбестен туруп четке какпайлык, билип билбестен туруп акыйдабызга ахлүсүнна вал жамаат, өзгөчө биздин матруди акыйдабызга каршы келе турган бул олиячылык жана кереметтерге тиешелүү туура эмес ишенимдерге дагы барып калбайлык. Албетте биз орточулукту бекем карманалык. Орточулук дегенден максат туура илим менен аалымдарыбыз көргөзүп кеткен жол менен туура жүргөнгө биз баарыбыз аракет кылалык. Сөзүбүздүн акырын ушул аалымдардын бир сапыры менен жыйынтыктайлык. Фасма би узуника халал кауми тарифухум васлук тариқахум таслам кама салиму дейт. Сен ушул Аллага жакын болгон, чыныгы Куран хадиске амал кылган, пайгамбарды толук күнү түнү толук ээрчиген ушундай улуу олиялардын абалын сен кулагы менен угуп жүр дейт. Олиялардын баянын угуп жүр. Олиялардын сөздөрүнө кулак төшөп аткарып жүр дейт. Жана алардын жолуна түшкүн, алардын жолуна түшө турган болсоң, олиялардын жакшы Аллага жакын адамдардын алар ийгиликке жеткендей, сен дагы ийгиликке жетесиң деп бул аалым ушул ыр саптары менен айткан экен, караңыздар. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, биз кайсыл бир олиячылык туурасында же бир керемет туурасында сөз уксак, биз дароо ахлүсүнна вал жамаат биздин ишеним акыйдабызга такташтырып салыштырайлык, карайлык. Туура келсе ишенип кабыл алабыз, туура келбесе анда ал нерселер биз четке кагып ишенбейбиз. Адамдарга, башка бирөөлөргө дагы биз айтпашыбыз керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Азыр канчалык пайгамбарыбыздан алыстаган сайын, урматтуу мусулман бир туугандар, чыныгы деңгээлде олиячылыкты, таквачылыкты кармангандар азайып барган сайын. Ошондуктан биз бул китептерде келген окуяларын жакшы так окуйлук, угайлык. Ушул сабакты дагы атайын ушул сиздерге арнап, баардыгыбыз окуп, угуп пайдалайлы деп ушул сабагыбызды биз айттык. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала баардыгыбыз сабагыбызды пайдалуу кылсын, жемиштүү кылсын. Кудай Таалам баардыгыга жакшылыгын берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.